Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz maqtovlar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga Allohning salomı, Allohning rahmati, berekasi olsun. Emi, mana ajakalar Hacıdan kelgen özge men bilgende Hacıdan kelgen özge mana Hacıdan kelgen özge mana 40 kun bo'llek bo'lish kerak ha. Hadislerde, rivoyatlarda keladi. Hacı insandın, şol hacıga bargan insandın, alımdardın sözleri var. Şol 40 kunga çeyin duası kabul deydi da. Şol dagı dele bayağı dua kıla turgan mezgillerimiz, köp dua kıla turgan eli jurtubuzga, yubilöbüzgө, bala çakabızga dua kıla turgan mezgillerimiz. Allah Taala Kur'an'da aytadi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ataakum min kulli ma sa'altumuhu ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. İnnel insana lazalumun kaffar." Sadaqallahul azim. Biz sizler suragan nerselerden bardığın berdik. Eğer sizler Kudayдын sizlerge bergen ne'matların eseptöөнү, esebine жетүүнү кааласаңар, анда анын esebine жете албайсыңар. Albatta insan birok mana oşol Kudayдын bergen ne'mattарына nankör eken deydi da Kuday Taala Kur'anda. Naşükür eken deydi. Şükürsüz eken deydi. Çındığında Kuday Taala bizge bergen ne'mattarını karasaңыздар, эң эле бир чоң ne'маттардын бирөөсү мына исламдын 5 парызы болгон, bir parzın akırkı mana oşol hacı farzındagın ada kılıp kelip olturabız mına oşol jaktan Kuday Taala kabul kılgan bolsun bardыгыбыздан. Mına oşondoy эле siz menen bizge bergen ne'mattar mına azыр otурганда өзүңүздөр айтып атасыздар. Kança adamlar türmödө жатат, kança adamlar больницада жатат, kança adamlar тура албай жатат, kança adamlar bir карызга белчесинен батып, мына ошондой bir карыздан кутулбай турган учурлар турат. А бирок сиз менен бизге Кудай Таала мына ошондой бир сыноолорду бербестен, мына ошондой оору сыркоодон узак кылып, мына ошондой бир балелерден узак кылып, мына ошондой бастырып, жүргүзүп, сүйлөтүп, мына ошол ааламдын чырайыны көргөзүп койгонуна мына ошол бул өзү бир чоң неъмат. Буга дагы бенде ошондой бир шүгүр айтыш керек. Бенде канча көп шүгүр айтса, Кудай Таала ошондой көбөйтүрүп бере берет. Кудай Таала Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Эгер шүгүр айта турган болсоңор, мен неъматтарымды көбөйтүрүп берем. Эгер куфрону неъма кылсаңар, тактап айтканда, неъмат берген неъматтарыма шүгүрүн билбесеңер, анда менин азабым катуу дейт Кудай Таала Кур'анда. Чындыгында биз канча шүгүр айтсак, Кудай Таала ошончо. Мына бизге мына ошол эркиндиктин, мына ошондой бир ынтымактын, мына ошондой бир эркин заманын келгенине мына ошол ата бабаларыбыздын дуалары, алардын шүгүрлөрү себеп болгон. Сиз менен биз дагы мына ошол Кудайдын берген неъматтарына көп шүгүр айтсак, бизге дагы көбөйтүрүп берет. Бир риваяттарда келтирет. Күндөрдүн биринде Муса алейхисаламга бир адам жолугуп калат да. Бир адам жолугуп калып, ал айтат: "Ey Аллахтын пайгамбары, Кудай Таала мага мына ушундай бир көп неъмат берди. Мына ошондой көп байлык берди. Мен байлыгымды башкара албай калдым" дейт. Мына ошондой көп байлык берди, байлыгым башкара албай атам, өтө көп байлыгым бар дейт. Кудайга бир дуа кылың, Кудай Таала кичине байлыкты өлчөп берсин, бир аз азайтсын дейт. Анан Муса алейхисалам айтат ал адамга: "Сен шүгүрдү азайт" дейт. Азыраак шүгүр айт. Азыраак шүгүр айт. Шүгүрдү азайтсаң, Кудай Таала сага байлыгыңды азайтат. Сен көп шүгүр кылат экенсиң, ошон үчүн Кудай Таала байлыгыңды көбөйтүрүп берип атат. Анан баягы адам айтат: "Мага Кудай Таала ушундай неъмат, ушундай байлык берип атса, мен кантип шүгүр айтпай коём" деп, дагы шүгүрүнү көбөйт. Анын сары жанагынын байлыгы дагы көбөйт. Анан дагы бир адам жолугат. Ал адамдын үстүндө денесинде кийими жок. Ауретин гана кичине бир барик менен, бир жалбырак менен ауретин гана тосуп алган, башка эч нерсеси жок экен. Анан Муса алейхисаламга келет да: "Эй Муса, Аллахтын пайгамбары, Кудайга дуа кылың. Мага Кудай Таала бир аз байлык берсин, жок дегенде кичине бир кийим кийейин." Анда Муса алейхисалам ага айтат: "Сен Кудайга шүгүр айт" дейт. Кудайга шүгүр айтсаң, Кудай Таала сага көбөйтүрүп берет дейт. Анан баягы адам айтат: Мага Кудай Таала эч нерсе бербесе, эмнесине шүгүр айтам дейт. Эч нерсем жок болсо, кийимим жок болсо, денемде бир кийим жок болсо, мына барикти тосуп жүрөм өзү. Каягына шүгүр айтам дейт. Десе, бир учурда ошол учурда эле бир шамал келет, жана денесиндеги барикти учуруп кетет дейт. Шүгүрсүздүн эсебине. Ошон үчүн айтат, хадистерде келтирет: "Min sa'adatil mar an tanzura ila fawqihi fid din wa an tanzura ila
tahtahu fid dunya deydi. İnsandın baktılılığı emnede dese, insandın baktılılığı dinde özünün jogorunu qarap, dünyada özünün pastı qarap şükür aytууда deydi. Dinde özünün jogorunu qaraydı. Bizdikanın teskerisi. Oşalla hadistin başka manisinde keledi. İnsandın baktısızlığı emne dese, baktısızlığı dinde özünün pastı qaraydı dagın, dünyada özünün jogorunu qaraydı deydi. Dinde kanti pastı qarayız. Dinde pastı qaraganыбыз, mınau palançı adam namaz okup aytат, zato men namazım var. Boldu. Ha biri Kur'an okuy albayız, ağa uy albayız. Kur'an'da şar okuy albayız, ağa uy albayız. Masalan, oşalle Halid ibn Walid degen sahaba bolgan. Halid ibn Walid degen bul mına uşunday bir Sayfullah dep koyup, Allah'tın kılıcı degen nam algan. Ömürü Gazat'ta soğuşta ötken. 3000 asker menen 100 000 degen askerdi jengen adam. 3000 asker menen. Şunday bir kıyın asker başı olgan. Köp jerlerdi, köp өлkөлөрдү mına oşol İslam mamleketi kılgan, Gazat kılgan cihatçı çoğun sahaba olgan, uluk sahaba olgan. Bu da ömürü cihatta ötken. Ol kişi bayağı köp başka nersege boşalgan emez. Ömürü soğuşta ötken kişi. Oşol Halid ibn Walid radıyallahu anhu Kur'an'da karavalı uylayt eken. Kur'an Allah'tın cihatı, uşul cihat amalı meni tosbogonda men seni toluk jattamakmın depçi. Birok al bilbeyt ele emez. Taptakır Kur'an'dı bilbeyt ele emez. Bilet ele kança. Birok oşol Kur'an'dı toluk jattoodan Kudaydın cihatı tosup turat meni dep uşintip Kur'an'da karavalı uylayt eken. Bizi tosup atkan eç nerse jok tuğanlar. Oşon üçün emne bayağı palançı namaz okuyatat, zato men namaz okuyatam dep şükür kılıp jüre berbeyle. Dinde özübüzden pastı karabaylı. Balkim özübüzden dinde jogorunu karasak, palançı adam Kur'an'dın bir parasını jattaptır. Yasin taparaktı tajvid menen jattaptır. Mına oşogum ne üçün men hareket kılbaymın? Nege men Kur'an'ды toluk açkanda, keçe gördüңүздөр окшойт. Ажыга баргандayam biz özübüz жактагылардан көп көрөбүz да. Баягы негирлерди карасаңыздар, кайерде карасаң Kur'an'da ачып окуп отурган болот. Ошо улук жерге Кабанын алдына барып, bir сооп 100 000 есе көбөйтүлүлсө, хадистерде келет, bir тамга Kur'an окусаң, alhamdu деп айтсаң, alhamduda 5 тамга. 5 тамганын ар бирине 10 сооп берсе 50 сооп берилет дейт. Эми ошол 50 соомуз Кабанын астындачы. 500 000ге көбөйтүрүп бериле турган жер. Ошол жерде Kur'an окуй албадык да кээ бирлерибиз. Бул ачуу чындыр. Эми ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Мына ошол Kur'an'ды окуганга, Kur'an'ды үйрөнгөнгө да аракет кылышыбыз керек. Өзүбүздөн пасты карап алып шүгүр айтып жүрө бербеш керек динде. Шүгүрдү качан айтат адам? Шүгүрдү адам дүйнөдө өзүнөн пасты карап айтат. Дүйнөдө өзүнөн пасты карап шүгүр айтыш керек. Өзүнөн жогоруну карап арзу кылбастан. Паланчыдан неге катта машина бар, неге менде катта машина жок деп андай неме кылбаш керек. Балким өзүнөн пасты карасаңыз, сенде мындай зор болсо да бир машина бар. Паланчадан пешком жүрөт. Сен пешком жүрсөң, паланчадан больницада жатат. Сен больницада жатсаң, кээ бир адамда кабырда жатат. Бардык учурда карап туруп шүгүр айта турган адам табылат дүйнөдө. Ошон үчүн адам нашүкүр болбоштук үчүн эң биринчи нерсе эреже ушул экен, өзүнөн пасты карап алып дүйнөдө шүгүр айтыш керек экен. Ошондо инсан Кудайга көп шүгүр айтат, эми көп шүгүр айта турган болсо, Кудай Тааланын неаматтарын көбөйтүрүп берет экен туугандар. Анан мына өткөнкү жыйыныбызда дагы мына ажыдан келгенден кийинки экинчи жыйыныбыз, мына ошол өткөнкү жыйыныбызда дагы айттыңыздар, кичине бир сабак уюштурайлы, кичине бир хадистерде келтирет. Хоп. Li an tagdu fata'allama baban min kitabillahi khayrun laka min an tusalliya 100 rak'a ve min ilmin şer'iyyin khayrun laka min an tusalliya 1000 rak'a dedi. Sen de Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den bir ayet jattooң 100 reket nafil namazdan жақшырақ dedi. Bir ayet Kur'an'da jattap koysanız 100 reket nafil namazdan жақшы. Ал эми шариат илиминен, тактап айтканда, фиq маселесинен мынау нерсе болот, мынау нерсе болбойт. Мынау сууга дарат алса болот, мынау сууга дарат алса болбойт. Кийимди мондой жууш керек экен, намазды мондой окуш керек экен. Намазда мынау халаттар, мынау көрүнүштөр макрух экен. Мынау амалдар намазды бузат экен деген сыяктуу фиq амалдар бар. Мына ошол фиqи илимден bir илимди үйрөнгөнүңүз 1000 рекет нафил намаздан жакшы дейт. Ошон үчүн мына ар жыйын кылганда мына bir айда bir ажыга бара турган күнгө жыйын уюштуруп атабыз иншалла, ар bir айдын 11-inde депчи. Ажыга кеткен күнүбүз мына ошол жыйында жөн эле келип жана ашты жеп. Албетте бул чогулуп олтуруу, бири-бирибизди көрүп олтуруу. Түрктөрдө бир сөз бар.
Көзден ирақ olan көңілден де ирақ olur дейді. Көзден ұзақ болған адам жүректен де ұзақ болады дейді да. Адам көзі бір-бірін көрбей қалса, бара-бара бір-бірінен ұзақташып қалады екен. Адам бір-бірін қанша көп көріп тұрса, адам бір-бірімен қанша көп жолығып тұрса, бір-бірінің мұсылмандардың бір-біріне болған ынтымағы, бір-біріне болған махаббаты дағын ушундай ашып тұрады екен да. Бұл бір айда бір қылып атқан бұл жиыныбыздағын иншалла жақшы мұсылмандардың şu siz менен бизден хажыда bir чоң фарызда бирге болгон, Аллах жолунда достошкон bir тугандарыбызды көрүп турганга bir себеп. Ошону менен кошо бири-бирибизге мухаббат койгонго bir себеп. Ошону менен кошо ушул жыйындарыбыз кичине болсо дагы фикый маселелерден, кичине болсо дагы bir эки арам адал маселелерин үйрөнүп кеткенге bir себепчи болсун. А эми мына азыр Карагой жайлоосуна келип отурабыз. Бул жерден дагы bir чыгып манзарасыны, чыгып bir көркүнү, чыгып bir чырайлуу жайларыны дем алып, эс алып кетели. Анан иншалла мына Араванга барып жыйындарыбыз башталган учурда мына ошол жерде иншалла эмне кылабыз? Сабактарыбызды ар ай сайын Кудай кааласа токтотпостон, аткарып токтотпостон кылып турсак, иншалла жакшы болот. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Жараткан Аллах, мына ошол сенин бизге берген неаматтарыңа өзүңө гана шүгүрлөр болсун я Роббал аламин. Бизге канчалаган неаматтарды бердиң. Биз ылайыгы меселек хажы амалын бизге аткардырдың я Роббал аламин. Мына ошол хажы амалыбызды кабыл кылган я Роббал аламин. Мына ошол хажылыкта кылган дуаларыбызды өзүң кабыл кылган я Роббал аламин. Саилерибизди кабыл кылган я Роббал аламин. Тавафтарыбызды кабыл кылган я Роббал аламин. Укуфтарыбызды кабыл кылган я Роббал аламин. Мына ошол жерде туруп элибизге, журтубузга, үй бүлөбүзгө, бала чакабызга кылган дуаларыбыздын жалпысын кабыл кылган я Роббал аламин. Я Роббал аламин, элибизге ынтымак берген. Мына дүйнө жүзүндө тынчсыздык болуп атат. Мына ошол дүйнө жүзүнө дагы өзүң тынччылыкты насип кылган я Роббал аламин. Мына ошол Америка менен Ирандын ортосундагы, Палестинадагы боордош мусулман бир туугандарыбызга зулум кылып аткан еврейлерден Кудай Таала өзүң аларга жетиштүү болгон я Роббал аламин. Я Роббал аламин, мына ошол тынчсыздыктар, мына ошол бир уруштар ынтымак жолу менен, сулх жолу менен чечилүүнү өзүң насип кылган я Роббал аламин. Биздин элибизге, журтубузга, Кыргызстан мамлекетибизге дагы өзүң ар кандай асмандан жерден келе турган бали апаттарды өзүң узак кылган я Роббал аламин. Мамлекет башчыларыбыздан Кудай Таала мына ошол эл үчүн, жер үчүн, мекен үчүн кылып аткан кызматтарынан өзүң разы болгон я Роббал аламин. Мына ошол кызматтарын өзүң кабыл кылган я Роббал аламин. Мына ошол Кыргызстан мамлекетибизди дүйнөдөгү эң жогорку, эң улуг мамлекеттердин катарына кошууну өзүң насип кылган я Роббал аламин. Эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кошууну өзүң насип кылган я Роббал аламин. Элибизге ынтымакчылык, биримдик насип кылган я Роббал аламин. Кыргызстанда канча улут, канча уруу болсо, мына ошол улуттар, мына ошол уруулар бардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта жашоону насип кылган я Роббал аламин. Сафарда жүргөн бир туугандарыбыз бар, алардын дагы сафарларын байсалдуу кылган. Мына азыр аты аталып кеткен кээ бир оорулууларыбыз бар. Башка биздин жакындарыбыз, деги эле Кыргызстандагы жалпы оорулууларды Кудай Таала ооруларына өзүң шифа берген я Роббал аламин. Мына ошол мүшкүлдөрүнөн, мына ошол ооруларынан тез арада сакайып кетүүсүн өзүң насип кылган я Роббал аламин. Роббана хаб лана мин азважина ва зурриятина قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين.